Allah Taala kimge жақсылықты қалаған болса, аны динде алым қылып қояды. Азыр алхамдулилля илим жеңілдеп, Аллахтың бір нематы жақсылығы мына илимдин алысы менен жақынын айырмас қалбады. Аллах Тааладан ең қатты қорққандар бұлар алымдар дейді. Алымдардың Аллахтан қорқусын эмне себеп екен? Илим себеп екен. Илим бұл нафил ибадаттардан да абзел. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah, сумма амма ба'д. Мына Аллах Тааланың қалуысы менен, Аллахтың жардамы менен Аллах Таала жақсылықты қалаған екен. Алхамдулилlah, мына ушул Кур'ан-ы Кәримде оқытып қойғанына, илим жолына түшіріп қойғанына Аллах Таалаға мақтаулар айтуымыз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Мен юридиллаху хайран юфақиху фид-дин" дейді. Аллах Таала кимге жақсылықты қалаған болса, аны динде алым қылып қояды дейді. Ибн Хаджар рахимахулла мына ушул хадиске түшүндүрмө берип айтат: Аллах Таала кимге жақсылықты қалаған болса, аны илим жолына бағыттап қояды, түшіріп қояды. Ал дайыма Құран сүннетті оқып изилденет. Мына ошол инсанға Аллах Таала жақсылықты қалаптыр дейді. Эми Аллах Таала кимге мына ошол илим жолуна түшүү насип кылып алган болсо, ага Аллах Таала жақсылықты каалаптыр дейді. Эми алым болуш, илим талап кылуу бул өтө фазилеттүү, өтө улуу амалдардын бири болуп саналат. Ошондуктан Аллах Таала Кур'ан-ы Кәримде дагы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтүндө дагы эң биринчи болуп илимге буйрган. Эми силер мына Кур'ан жаттап, Кур'анды башынан аягына чейин жаттап, мына ушул максатта келип отурасыңар, кары болуш үчүн, хафиз болуш үчүн мына ушул максатты коюп, эми бул илим жолу оңой жол эмес. Мына ушуну жакшы билип алайлы. Биринчи ихлас кылуубуз керек. Кур'ан жаттоодон максат, Кур'ан-ы Кәримди окуп үйрөнүүдөн максат Аллах разылыгы үчүн болуш керек. Аллах разылыгы үчүн Кур'ан окуйлу, Кур'анды жаттайлы. Аллах разылыгы үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадистерин окуйлу, жаттайлы, адамдарга жеткирели. Адамдардын эң жакшысы булар пайгамбарлар. Пайгамбарлардан кийин бул адамдардын эң жакшысы ошол сахабалар. Сахабалардан кийинки ошол сахабалар калтырган алымдар, жана ошол сахабалар калтырып кеткен илим, бизге жеткирген илим. Мына ушул илимди окуган, үйрөнгөн, башкаларга жеткирген адамдар, алымдар адамдардын эң жакшысы болот. Аллах Таала и Кур'анда айтат: "Истаизу билла иннама яхшаллаху мин ибадихил улама". Аллах Тааладан эң катуу корккондар булар алымдар дейт. Алымдардын Аллахтан коркуусун эмне себеп экен? Илим себеп экен. Мына ушул илимди бизге жеткирип, бизге келүүсүндө сахабалардын аябай салымы чоң. Сахабалар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям илим алышты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям илим маҗлистеринде отурушту. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан кийин бизге мына ушул Кур'ан сүннөт илимини жеткиришти. Эми биз окуп алышыбыз керек. Үйрөнүп башкаларга жеткирүүбүз керек. Ар бир илим талап кылуучу, мына ушул илимди жаттоочу инсан өзүнө максат коюш керек. Эртең мына ушул динди үйрөнүп, окуп үйрөнүп, адамдарга жеткиремин деген максат менен мына ушул максатта илим окуш керек, Кур'ан үйрөнүш керек, Кур'ан жатташ керек. Мына ушул максат менен жүрүшүбүз керек. Эми илимде жана айттык, ихлас кылыш керек. Ар бир жаттала турган аят, ар бир жаттала турган хадисте биз ихлас менен Аллах разылыгы үчүн окуубуз керек. Илим бул нафил ибадаттардан да абзел. Илим бул эң улуу ибадат. Качан инсандын ибадаты туура болот?
илим алганда гана, окуганда гана, үйрөнгөндө гана. Азыр алхамдулилла илим жеңилдеп, Аллахтын бир неиматы, жакшылыгы мына илимдин алысы менен жакынын айырмасы калбады. Мына азыр бир хадисти билиш үчүн түндөп, күндөп окуу изилдөөнүн кереги жок. Бир эле ошол интернеттен ошол бассаң эле ошол хадисти заиф, сахих деген чыгарып алса болот. Көп нерселер мисал үчүн тез эле бизге мына алымдар ушул телефонубузда турат. Түз эфирлерде алымдар сабактарды берип атат. Мына ошондуктан азыр Куранды жаттап, Куранды үйрөнүп, жана ошондой эле араб тилин дагы мыкты үйрөнүп алсак, ошол чоң-чоң алымдардын сабактарын түшүнүүгө жетишебиз. Жана айтып өттүм, илим жолу жеңил эмес. Сабыр керек. Аябай сабырдуу болуу керек. Канча деген алымдар өмүрлөрүн берди бул жолдо. Бизге ушул дин жетип келүүсүндө туура дин, сахих хадистерди заиф хадистерден айырмалап, токума хадистерден айырмалап бизге жетип келүүсүнө өтө алымдардын салымы чоң. Ошондуктан алардын изи менен барып, биз мына ушул динди адамдарга, башкаларга өзүбүздөн кийин жеткирип берип кетүүбүз керек. Мына ушул биздин эң негизги милдеттемелерибиздин бири болуп саналат. Мына бир хадисти угуш үчүн, бир хадисти окуу үйрөнүү үчүн миңдеп километр баскан алымдар болгон. Ачкадан ошол чөлдө кетип жатып, жегенге ичкенге эч нерсеси жок. Ошол хадиске жетиш үчүн өзүнүн заарасын ичкен алымдар болгон. Мына ошондуктан бул илим оңой менен жетип келген жок. Ошондуктан ла илаха иллалла, мына ушул сөздүн ла илаха иллалла Мухаммаdur Расулулла, мына ушул ла илаха иллалла калима таухид, мына ушул сөздүн шарттарын үйрөнүп, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламге баш ийүүнүн шарттарын үйрөнүп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сирасын окуп, илимдүү болуп, алым болгонго аракет жасообуз керек. Бул илим өтө чоң, өтө бир фазилеттүү амал. Аллах Таала Кур'аны Керимде окугула деген, үйрөнгүлө деген. Жахил адам менен, илимсиз адам менен илимдүү адамдын жашоосунда айырма бар. Илимибизге амал кылсак, акыр акыбетте бейиш пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ким Аллах разылыгын каалап илим жолуна түшкөн болсо, бейиш жолу жеңилдетилет дейт. Бул жакшылык эмеспи? Бейиш жолу жеңилдетилип атат. Пайгамбарлар өздөрүнөн кийин динар, дирхамдарды калтырган жок мурас катары. Алар илим калтырышты. Сахабалар илим калтырышты. Жана ошондой эле инсан өлүп кеткенден кийин дагы анын амалдары токтойт, бирок салих бир жакшы бир перзент таштап кете турган болсо, амалдары токтобойт. Мына ошондуктан илим талап кылууда, Куранды жаттоодо, Куранды үйрөнүүдө ыхластуу болгула. Үмүттү актай турган болгула. Эң биринчи ошо Куранды жатташ керек. Куранды жатташ керек. Куранды жаттасаңыз, фикх илими да ошол жерде, акыйда илими да ошол жерде, тафсир илими да ошол жерде. Бүт сарф, нахви, бүт барысына Кур'аны Керим өзү мисал болот. Аллах Таала Кур'аны Керимде биз Инна анзалнаху Кур'анан арабийян лааллакум тaqilun. Биз Кур'аны Керимди араб тилинде түшүрдүк, силер ой жүгүртүүлөрүңөр үчүн дейт. Кур'аны Керим араб тилинде түштү. Эми илим талап кылуу өзүнө жараша кыйынчылыгы бар. Бирок рахатылы бар да, лаззаты бар, жыргалчылыгы дагы бар. Бул жолдо сабыр кылууңар керек болот. Аз-аздан болсо дагы окуп, аз-аздан Кур'аны Керимди аз-аздан жарым беттен, 2-3 аяттан жаттаганыңарда деле, 1 беттен жаттаганыңарда деле, же жарым беттен жаттаганыңарда деле, аз-аздан дайыма жаттай турган болсоңор, чыгасыңар Кур'аны Керимди акырынан башына чейин, акырынан аягына чейин. Мына ошондуктан Аллахтын разылыгын каалаш керек. Ата-энеңер чоң үмүт менен турат, балам кары болсо экен, балам чоң алым болсо экен деп. Алардын үмүтүн актоо керек. Эгер кайсы бир ата-эненин бир баласы Кур'ан жаттаган болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол ата-энесине кыямат күнү алтындан тажы кийгизилет дейт. Баласы эгер кары болгон болсо, хафиз болгон болсо, ата-энеси кыямат күнү алтындан болгон тажыны кийет дейт.
Бул өтө бир чоң бир фазилет. Биз ошондуктан мына ушул фазилеттерге, мына ушул чоң бир даражаларга жетүү үчүн окуубуз керек, үйрөнүүбүз керек. Ошондуктан окугула, үйрөнгүлө, жаттагыла. Бул жолду эч качан артка кадам таштабагыла. Артка кадам таштадың, шайтандын эшиктери сага ачыла баштайт. Көптөгөн жакшылыктардан куру каласың. Биз илим алгандарды, аалымдардын даражасын көтөрүп койдук дейт. Куран жаттаган адамдын жашоосу берекеге толуп кетет. Дүйнөсү дагы, акырети дагы, дүйнөсү дагы, акырети дагы берекеге толот. Муну үчүн силерден эмне керек? Ыхлас керек, Аллах ыраазылыгы үчүн жаттоо керек. Мына ошондуктан ыхлас кылгыла. Куранды жаттоодо эч качан артка кадам таштабагыла, алдыга карай жүргүлө. Эми кээде инсандын ар кандай себептерге көрө кыйынчылыктар болот. Ошол убакыттарда Куран жаттагысы келбей калуусу мүмкүн, ар кандай нерселердин таасири болот. Бирок инсан аны да жеңип өткөнгө аракет жасоосу керек. Ар бир нерседе сабыр керек. Дүйнөлүк максаттарда дагы инсан сабыр кылбаса, ошол дүйнөлүк максаты дагы ишке ашпайт. Эми акырет дүйнөнүн алдында 1000 эсе жогору турат. Ошондуктан инсан акырет даражаларына, акыретти уада кылынган бейиш, Аллахтын фазилетине, Аллах уада кылган ажыр соопторго жетиш үчүн өтө сабырдуу болуу керек. Мына ошондуктан илим окугула, үйрөнгүлө, хадистерди жаттагыла, түшүнгөнгө аракет жасагыла. Мына ушул кыскасы. Аллаху алам. Ва саллаллаху аля Мухаммадин ва ала алихи ва сахбихи ва саллам.